Амансыздарбы, Кабар Лайв программасынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү чыгарылышыбызда ушу өлкөдө жасалып аткан салык реформасы тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. Себеп дегенде баарыбызга белгилүү болгондой, соңку күндөрү ушул салык реформасына байланыштуу ага каршы чыккан соодагерлер нааразычылыктарын билдирип атышат. Кечээ президент Садыр Жапаров дагы Дордой базарына барып, соодагерлер менен жолугуп, ал жактагы патент системасын кийинки жылдын июль айына чейин жылдырууну тапшырды. Эми мындан кийинки кадамдар кандай болот? Биз бүгүнкү эфирде дал ушул багытта кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Нурлан Умтулов, салык кызматынын төрагасынын орун басары. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мен ушул салык реформасындагы акыркы жагдайлар боюнча сурагым келип турат. Мына кечээ ушул соңку күндөрү ККМге байланыштуу бир топ нааразычылыктар айтылып атат. Негизи базарга ушул ККМдин киргизилишине каршы соодагерлер эмне үчүн нааразычылык билдирип атышат? Ушул боюнча алгач айта кетсеңиз. Рахмат сурооңуздарга. Мындай айтып кетсек, мындай тарыхты карасак, бул маселе мына жылдан бери акыркы жылдары ушу болуп атат да. Мына эсиңизде болсо, мына былтыр деле ушундай маселе чыккан. Мындай айтып кетсек, 22 жылдан баштап жанагы салык кодексинин жаңы редакциясы кирген. Бирок аякта маселе жанагы ККМ боюнча маселе жок болчу да. Анткени деген башка нормалар кирип, эч кандай салыктардын саны көбөйгөн жок, ставкалар дагы жогорулган жок да. Бирок деген ошондо жанагы биринчи маселе болуп калды. Бул жанагы түшүндүрмө иштери ошо кичине мындай азыраак жүрүп, ошондо туура эмес мындай маалымат катары жетип калды болуш керек да. Ошон үчүн ошондо ККМ маселеси башталган да. Ошондо эле айтып аткан ККМ биринчиден бул жанагы патенттен система ал учурда дагы мындай каралып жатканда 8 миллион обороту менен эле ошо соодагерлер патент менен иштесе болчу да. Бирок ККМ киргенде алар ошондо эле айтып жүрчү, жанагы ар бир товарга чек басып турсак, анда ошо 8 миллиондон анын обороту көрүнүп калат депчи. Ошондо патент система менен иштей албай калабыз деп. Андан кийин мына дагы ошо салык кодекске өзгөрүүлөр иштеп чыгып аткан ошо былтыр. Анан жанагы ушул жылдын апрель айынан баштап ошо мыйзам күчүнө кирген. Аякта жанагы патентный системаны ошо 1-январдан алынат деп уже жазылып калган да. Бирок деген анын ордуна ошол жанагы ишкерлер менен, мисал айтканда ошол эле Дордой ишкерлери менен жана ассоциациялар менен жаңы режимдер ордуна иштеп чыкканда, ошондо мисал айтканда ошо Дордой анан жанагы Кара суу базары боюнча өзгөчө зона деп чыгарган. Анан жанагы башка соода сатуу тармактагы иштегендерге төмөндөтүлгөн ставкалар көрүлгөн да. 0,1%, 30 миллионго чейин обороту болсо 50 миллионго чейин 1% болгон да. Ошондуктан жанагы салык жүгү бияктан деген ушу жанагы кичи жанагы орто бизнеске эмес, а чоңураак ири бизнеске өткөрүш керек болчу да. Анткени деген ошолор эле жана импортер болобу, бизден өндүрүштү тармакта иштегендер болобу, же болбосо дистрибьюторлор болобу, ошолордун салык жүгү көтөрүлгөн да. Анткени деген бул бирдиктүү салык ошо жанагы төмөндөтүлгөн ставкалар менен колдонгон үчүн жана патенттен кетип, ушундай жеңилдеткен, ыңгайлуу шарт түзүлгөн да. Бирок ага карабастан азыр мына бүгүнкү күндү алсак, мына кечеги күндү ошо эмеси, негизгиси бул жанагы дагы эле ошо ККМ маселеси эле да көтөрүлүп атат. Анткени көбүнчө дагы эле ошо маселени айтып атат, жана ККМдин баасы боюнча, анан ошо ККМге көп убакыт кетет. Мисалы тиги кышында же болсо тиги соодагер отуруп аны кыла албайт депчи. Бирок мындай айтып кетсек, ККМ эң жеңил бул деген инструмент. Бул жанагы
баары эле билет да ККМ деген эмне, магазинге киргенде көрүп атат да. 1-2 кнопканы базалат. Мисалы товарды 100 сомго сатып атса, бул 100 сомдун эле терип туруп эле бир кнопканы басып коет да, ошондо чек чыгат да. Ошол эле маселе болот. Мына ККМды эми бул багы көмүскө экономикадан чыгуу максатында киргизилип атат да ККМчи. Анан бул жеңил түрү деп айтылганы менен бирок эмнеге соодагерлер нааразы болуп атат дагы, же сиздердин түшүндүрүү иштери ушунчалык эле солгон болуп кол жетишпейт абы? Жок, түшүндүрмө иштери биз ошондо күчөткөнбүз. Мына былтыр күчөтүп, мисалы жанагы эле өзгөртүк болуп атканда дагы Минэкономика менен биргеликте ошондой жанагы тегерек столдорду уюштуруп түшүнмө иштерин баштаганбыз да. Андан тышкары ушу апрелден кийин бизде жанагы патентти даярданыш керек болчу да 1-январга жана соода тармагына жок болгончтун жанагы ошону поэтапно мындай безболезненно кылып өтүш керек болчу да. Ошондо биз өзүбүзгө план койгонбуз. Поэтапно ошону азайтабыз деп. Мисалы айтканда апрель ай учурунда 86 000 патенттиштер болсо, жана соодада дагычы товар сатуу ошолордо 1 декабрга алар 18 000 эле калган да. То есть ошондо 64 000ден ашык аларды уже жана бирдиктүү салыкка өткөргөнбүз да. Ошо параллельно тиги түшүрмө жумуштар ар бир базар боюнча ар бир жана магазиндеги иштегилерге ошолорго мындай түшүрмө иштер күчөтүү эмесинде иштеп баштаганбыз. Бирок ага карабастан дагы эле ошондой алардын айтышы боюнча ошо ККМдин эле ошо жанагы ачыкка чыккан проблема болуп атат да. Анткени ушу жанагы товар жүрүүчүсү ачыкка чыгып калып атат, ошо обороту көрүнүп калып атат. Ошондуктан алар деген жанагы башка ставкаларга өтүп кетебиз, анан тиги кыйынчылык болот деп ошондой эмелерди айтып, коркунучтарды өзүнө айтып атышат да. Анан экинчи маселеси бул патент болуп атат да. Патентти айтып атат, мына патентти бир эле төлөйбүз, бирок жана эч кандай отчет жок эме деп атат да. Бирок биз айтып атабыз, жанагы атайын ошо төмөндөтүлгөн ставкалар бар деп айтып атабыз. Мисалы айтканда, жана 8 миллионго чейин оборотуна 0 ставка көрүлгөн да. Аякта деле отчет жок. Бир эле нерсе бул деген жана ККМди колдонуш керек болот да. ККМ колдонуп иштесе болот, эч кандай салык төлөнбөйт да. Ошого биз айтып атабыз өтүкүлө депчи. Анткени дагы бир жолу айтып атам, ошо эң ушу салык жүгүн биз деген чакан же мындай орто бизнеске эмес, а башка уже чоң ири бизнеске өткөрүп берип атабыз да. Ошондуктан айтып атабыз, бияктан салыкты төлөбөй эле койгула, бирок деген учет жүргүзүп тургула, жанагы товар оборотуңарды көргөзүп тургула, кимден сатып алып атасыңар, ККМ аркылуу сатып атасыңар, ошол эле маселе турат да. Мына ошол соодагерлердин дагы бир нараачылыгы мындай дейт да. ККМ орнотулса, биз деген отчет тапшырганда кыйналабыз дейт. Ал жакта кезек турмай же ошол эле учурда салык кызматкерлеринин кардарларга жасаган орой мамилеси боюнча дагы кеп кылышкан. Бул жагдайда кандай иштер аткарылат? Отчет маселеси дагы буякта мындай эч кандай жок. Анткени деген жанагы 0 ставка менен колдонуп аткан салык төлөөчү ал отчет тапшырбайт да. Анткени айтып атам, ошо жанагы биз анын жанагы оборотун, выручкасын ошо жана ККМ аркылуу эле көрүп турабыз да. Бул жетиштүү. Мисалы айтканда, башка 0,5-1% менен колдонуп аткан салык төлөөчүлөргө аларга отчет бар, бирок ал деген отчет бир кварталда бир жолу эле тапшырат. Эң мындай жөнөкөй отчет да. Выручкасын көргөзөт, ставкасына көбөйткөндө ошондо мисалы деген выручкасы 100 000 сом болсо, 0,1 бул деген 100 сом төлөнүп калат да, ошондочу. Ошону эле көргөзүп төлөп коет. Бул деген жана салык кызматына келиш керек жок да. Өзүнүн атайын жанагы салык төлөөчүнүн кабинети болот, электронный. Ошол жактан кирип эле выручкасын көргөзсө эле ошо жанагы
салыктын суммасы чыгып калат. Ошо менен эле салык кызматына барбай эле тиги терминал болобу, банк болобу же болбосо телефондон электрондой эле төлөп койсо болот да. Эң ыңгайлуу мындай шарттар түзүлгөн алга. анда соодагерлерге ушул түшүндүрүү иштери анда толук жеткен эмес окшойт. Себеп дегенде алар ушундай жагдайларды, ушундай жүйөлөрдү айтып атканына караганда. Жок, андай жеткирилген, баарын эле жеткирилген, бирок деген тилекке каршы ошондой маалымат. Ар кандай болот да, биякта деген кээ бирлер ушуну атайын көтөрүп атышат. Мисалы деген жанагы чоңураак обороттору бар, ошого баргысы келбей, жана ачыкка чыгып калабыз деп ошондон коркуп эметип атышат да. Ар кандай маселелер болот да. Кечээ президент Дордой базарына барып, ККМге каршы болгон соодагерлер менен жолукту го. Ал жакта сиздер дагы болгон чыгарыстар азыркы учурда абалгандай? Азыркы учурда биз мына тапшырмаларды алдык. Президенттин тапшырмасы дагы ошол жакта айтылган. Андан тышкары Акылбек Усенбековичтин да тапшырмалары бар. Ошол боюнча азыр бизде салык кызматында топ түзүлүп, ошол боюнча иштерди, мындай жолдорун карап чыгып атабыз да. Жакынкы учурда ошо жанагы жыйынтыкка келип, анан экономика министрлиги менен чогуу бирдей ошондой бир жыйынтыкка чыгабыз. Кандай тапшырмаларды алдыңыздар? Жана ошол жакта эле айтылган, ушундай системаны калтыруу боюнча 1-июлга чейин. Андан тышкары ушул жарым жылдыкта, ошо эмки жылдын жарым жылдыгында эч кандай мындай штраф салуу, ошону текшерүүнү, ошо жана өтүп аткан бир режимден экинчи режимге өтүп аткандарга мындай азайтуу боюнча, анан ошол түшүндүрмө иштерин ошо күчөтүү боюнча ошондой тапшырмалар менен иштеп атабыз азыр. Анан негизи ошол салык реформасын толук кандуу ишке ашырууга салык кызматы канчалык деңгээлде даяр эле? Биз толук эле даяр болчубуз, анткени айтып атпаймынбы, ушу жанагы апрелде ошо өзгөрүү киргенде, ошондон баштап эле иштеп, алдын алуу иштеп баштаганбыз да. Ошо жанагы график түзүп, поэтапный мындай план түзүп, ошо менен келатканбыз да. Азыркы учурда мисал айтканда, ККМ боюнча азыркы учурда мына 1-декабрга 70 миңден ашык уже ККМ бар да. Ушул эле жылда мына жаңы 45 миң ККМ коюлган да. Ушу мындай чоң жумуш жүргүзүлгөн. Андан тышкары азыр деле ошо ККМ боюнча иштеп атабыз. Жанагы банктар менен иштеп атабыз. ККМдин ар кандай модельдерин регистрация кылып, ошону азыр мына дагы бюджеттен акча бөлүнүп атат. Ошого дагы ККМ алып туруп, ошо жанагы акысыз берүү боюнча дагы ошондой варианттарды карап, андан мурун дагы ошо 10 миң ККМди биз акысыз дагы таратып бергенбиз. Ошондой жумуштарды дагы мындай карайбыз. Андан тышкары айтып кеткенде мына түшүндүрмө жумуштар боюнча өзүнчө бизде дагы план түзүлгөн. Ар бир район ошондой тапшырма берилген. Ошо базар болобу, торговый бир центр болобу, ошол жакта баарын жеткирип, түшүндүрүп, баарын айтып бериш керек болот. Андан тышкары биз жанагы бул соц тармактагы эмелерде бизде ар кандай группалар бар, өзүбүздүн каналдарыбыз бар. Ошо менен да жеткирип атабыз. Телеграм канал, Инстаграм, Фейсбуктан дагы мындай эмелерди, биздин роликтерибизди көрсөңөр болот. Ар кандай мындай маалыматты да алса болот ошол жактан да. Коомчулукта ушул биз өткөндө сурамжылоо жүргүзүп көрдүк да элденчи ККМ боюнча. Түшүнүгү барбы, жокпу деп. Анан көпчүлүгүндө салык чек боюнча лотерея ойнотуп атасыздар, ал боюнча түшүнүгү бар, бирок ККМ боюнча түшүнүгү жок экен. Анан ушул ККМ эмне үчүн ККМди киргизүү зарыл? Ошого кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз коомчулукка. Мына биз акыркы жылдары ошо жанагы фискализация деп коебуз, ошо фискализация долбоорун жүргүзүп атабыз. Бул ККМ бул деген ушу акыркы этапы да. Биринчи башталганда эле жанагы электрондук эсеп фактураларды киргизгенбиз. Жана ЭТТН деп коет, жана транспорттун накладной боюнча электрондук. Ошонун баары бул
баары деген ошол жана фискалдаштыруу бир жол жоболго болот да. Ошо мисал айтканда бул товарды импорттагандан баштап же өндүрүш болсо өндүрүлгөндөн баштап жанагы кардарларга чейин жеткирүүдү бүт ачык көрүнүп туруш керек да. Ошо жанагы СФ аркылуу ККМ менен уже жанагы уже конечный клиентке сатылганда ошо обороттон чыгып атканы көрүнүп турат да. Ошо ККМ аркылуучу. Анан ошондой максаты менен ошо баары чогуу ошо кирип атат да. Киргип ошо мисалы деген баары деген азыр 70 000 болсо, мисалы бүт эле салык төлөөчүлөр ошо системаларга өтсө, анда бизде ачык мындай экономика болуп калат да. Баары көрүнүп, канча сатылды, канчасы калды, ошо маалымат ачыкка чыгаруу ошондой максаты болот да. Азыркы учурда ошондо өлкө аймак боюнча канча пайыз ушул көзөмөл кассалык аппарат орнотулду? Азыркы учурда мына 1-декабрга 71 000 ККМ орнотулган. Мындай эсепке алсак, дагы ушу бир 120-100 000 болуш керек да. Мисалы жанагы ошо базарларга киргизсек, башка соода бир точкаларга киргизсек, ошо жалпы эле керектүү саны ошо жанагы бир 120 000ге чейин болуп калат да. Ошондо где-то дагы бир 50 000дей, 40 000дей ошондой дагы мындай потребность бар болуп турат азыркы учурда. Бул ошондо 71 000 2 жылдын аралыгында кирген, же ушул жылдын ичиндеби? Жок, бул жылда 46 000 жаңы кирген. Ага чейин тиги былтыр жанагы бир талаптары өзгөртүлгөн. Ошондуктан кээ бир ККМ эски ККМдерди жокко чыгарганбыз да. Анын ордуна ошо жаңы ККМдерди киргизип, ошо менен ошонун саны ошо 71ге чейин өстү. Толук кандуу иштеп аткандар азыр? Иштеп аткандар ооба. Анан негизи ушул ишкерлердин ККМ боюнча дагы суроо берели. Кыргызстан 2 жылдан бери ушул аппаратты орнотуу менен алектенип атасыздар. Анан башка өлкөлөрдө ушул аппаратты колдонуу боюнча жагдай кандай? Жок, бул биринчиден 2 жыл болгон жок. Бул деген мурунтандан бери эле мына ККМ талабы бар болчу да. Бирок деген ал деген толук кандуу кирген эмес да. Анткени деген ошо жанагы жыл сайын эле жылдырып, мисалы жана чоң магазин болобу же торговый центрде алар колдонуп жүргөн да. Мисалы деген народный магазиндерде мурун эле бар болчу да. Тиги башынан бери эле 90-жылдан бери эле ошо ККМ талабы бар болчу да, соодадагы. Бирок жанагы жыл сайын эле ошо жанагы базарларга жана кичи мындай чакан бизнеске кирбей калган да. Анткени деген ошо постоянно эле жылдырып келаткан да. Бирок мына ошо 2-3 жылдан баштап уже жанагы жаңы ККМдер талабын өзгөртүп, анан жанагы эки түрлүү да аппаратный ККМ бар, анан программный ККМ бар. Программный деген бул тиркеме катары бул телефондон эле колдонсо болот да. Ошондо бул баалары дагы азыркы учурда заманбап технологиялар кирип, ККМдин жанагы устройстволору мындай арзаныраак болуп калды да азырчы. Мурун алар чоң эмес беле, чоң, ошон үчүн ошондой мындай милдеттүү түрдө киргизген жок болчу да. Баасына карап, анан бул жанагы колдонгонго мындай кичине кыйыныраак болчу. Бизде милдеттүү түрдө 3 жылдан бери кирип атат да, туурабы ошондо? Ооба, милдеттүү түрдө кирип атат. Эми өлкөнүн өз эле келечеги, бюджеттин негизги булагы салык да. Анан башка өлкөлөрдө ушул салык системасы кандай орногон? Ошол ишкерлердин кирешесинен канча пайызын төлөп келишет? Башка өлкөлөрдө кандай салыштырмалуу бизге? Бул ККМ маселеси башка өлкөлөрдө мына кимдер бирөөлөр мындай чет мамлекетке чыгып жүрсө билет да, ККМ ал деген бүт мамлекетте эле колдонушат да. Анткени бул деген мисал алганда биринчиден бул мамлекетке эле эмес, салык төлөөчү өзүнө керек да. Муну ККМ тарыхын карасак, бир 18-кылымда ошо
бирөө ойлоп тапкан бул жанагы Америка кошмо штаттарында ошо жанагы өзүнүн бир магазини болуп, анан бирок деген өзү сатпай бирөөнү койчу да, анан өзү эле көрчү бул мындай товарына мисалы акча көп түшпөй калчу да. Анан ошону текшерем деп эле ККМди ойлоп чыккан да. Ошондон бери бул деген биринчиден ушу салык төлөөчүгө өзүнүн жанагы учет жүргүзүү боюнча өзүнө керек да. Экинчиден бул анан кийин ошо жанагы салыкка байланышып калды да. Анткени деген товар жүргүзүүсү көрүнүп, жана акчасы, обороту көрүнүп, ошого байланыштуу бул салыкка дагы түздөн түз мындай тиешеси болуп калды да. Андан тышкары жанагы бул жанагы сатып алып атканда дагы ошо жанагы өзүнүн укугун коргоонго да керек да. Мисалы жана просроченный товар болуп калса, же болбосо кийим алып өзүнө келбей калса, ал деген ошо кайрып берип атканда ошо чек менен кайрып берет. Анткени чеги жок, уже кайрылбай калат да. Ким билет кимден сатып алганын. Бул салыкты айтканда, мисал айтканда, ар кандай системалар болот. Бул мамлекетке жараша да. Кээ бир мамлекеттерде бул жанагы кирешеге көп мындай салыктарды көргөзүлөт. Кээ бир көбүнчө мамлекетте бул жанагы товар оборотторго салыктарды жана биз айткан жана кошумча нарк салык болобу, ошо сатуудан салык болобу, ошондой карайт да. Бизде болсо азыркы учурда бул көбүнчөсү бул жанагы түшкөн салыктардын карасак, бул деген кошумча нарк салыктан, НДСтен көп түшөт да. Анткени деген бул жанагы импорттаганда НДС төлөшөт, анан бияктан чоң ири компаниялар өзүнүн товарын сатканда ошо кошумча нарк салык менен сатуудан салыкты ошолор төлөйт. Ошон үчүн бизде азыр көлөмү ушул көбүнчөсү ошо НДС менен налог с продаж деп коет, ошол салыктар. А кээ бир мамлекеттерде бул жанагы кирешесине карайт да. Кирешеси мисалы 40%га чейин салыгы бар да, ставкасычы. Мисалы 10 миң алса, бул 4 миңин салык кармап калат да. Ар кандай системалар болот да. Мисалы коңшу өлкөлөрдү кайсы өлкөнү мисалга аласыз? Бизден алыстыкка барбай эле болот, бирок кошуна өлкөлөрдүн ичинен. Мындай алсак, бул коңшу өлкөлөрдө бизде система бирдей эле да. Мисалы Казакстанда ошондой эле система биздикиндей эле. Бирок аякта жанагы бул жанагы контроль көзөмөлдөгү функциялары көбүрөөк да. Банковский система менен иштейт, контролдойт, ошо жанагы акча жүгүрүп турганы, ККМ системалары, анан буларда жанагы безналичный системасы көлөмү көбүрөөк да. Анткени деген бул жанагы банковский карта болобу, QR платеж болобу, ошолор менен колдонот. Ошондо ачыкка баары көрүнүп турат да. Ошондой эле азыр Өзбекстанда дагы ошондой эле системалар өнүккөн да. Ошо электрондук счет, фактура, ККМ маселеси уже жакшы уже орнотуп, ошо өзүнүн эмесин берип атат азыр аларга. Ушул жылы ККМди орноткондон кийин салыкта көрсөткүч кандай болду? Кирешенин көрсөткүчү. Бул ККМ эле эмес, эң негизги электрондук счет, фактура, ЭТТ жалпысынан мына айтканда, мисалы бул 10 айдын ичинде 168 миллиарддан көбүрөөк жоголттук да. Бул деген ушу ноябрь айында эле 20 миллиарддан ашып кетти да түшкөнүчү. Бул мисалы ушу бир айдыкны алсак, 2015 жылга чейин бул 1 жылда чогулган салык болчу да. Азыр аны деген бир айда эле чогулуп атат да. Ушул жанагы фискалдаштыруу, ошо долбоор киргизип, ушу берип атат да. Андан тышкары мына лотерея деп атпайсызбы? Лотерея дагы ошо биздин жарандардын жардамы менен алар дагы ошо талап коюп атышат, чекти сурап лотереядан катышып атат. Ошондой эле ошо жанагы ар бир чектен артында бир салык бар да. Ошонун аркасы менен эле ошо дагы салыктын төлөшү да көбөйөт да. Лотерея жыйынтык берип атабы?
жыйынтык берип атат, ооба. Анткени мында карасак, сатуудан салыкты алсак же болбосо жанагы бирдиктүү салык алсак, уже мына бирдиктүү салык уже 3-4 эселе өсүп кетти да, түшүүсү. Ошондой эле сатуудан салык дагы ошо көбөйүп атат да. Ошондой жана сатуудан салыктарда ушу жанагы чек аркылуу ошо эң негизги ошондой көрүнүшү бар да, ошо өскөнүч. Мына ошол мына акыркы жагдайлардан кийин мына сиздер комиссия түзүлүп, тийиштүү тапшырмаларды алдык, эми ошолорду аткарабыз деп атасыздар. Биз жыйынтыгын качан көрө алабыз? Же жаңы кодекске өзгөртүүлөр киргизип, же жогорку кеңешке кайрадан ошол салык кодекси сунушталабы? Албетте, көп нерселерди бул жанагы норма катары бекитилген да, салык кодексинде, анан жанагы башка мыйзамдарда көрүлгөн болсо, аларды өзгөртүш керек болот да. Жанагы министр кабинетинин өзүнүн чечими менен ошондой бекитилсе, анда деген ошондой чечимди өзгөртүш керек болот да. Азыркы учурда ошол менен иштеп атабыз. Кайсы мыйзамга кандай өзгөрүү керек, же кереги жокпу, же өзүбүз ошо жанагы ошол эле норма менен колдонуп, кандай мындай бир жаңы бир жолго түшсөк болот деп ошону каралып атат да. Жыйынтыгында ошо кайсыга өзгөрүү киргизиш керек, же киргизиш керек, кереги жокпу, ошонун жыйынтыгы чыгат, ошо менен анан иштейбиз. Колумда мындай сымдар бар да, ушу салык кодекси чала иштелип калган дегенчи. Сиз ушуга кандай комментарий берет элеңиз? Бул салык кодексти мен дагы өзүм катышкам жазып атканда. Биздин салык кызматында дагы ошо кесиптештер менен кошо, ошо жанагы жумушчу топто экономика министрлиги менен чогуу, анан бизнес чөйрөсүндө дагы ошо өкүлдөрү бар болчу да, ошо чогуу биз жазганбыз. Жазганда эң негизгиси бул деген жанагы буга чейинки салык кодексинин салыктын саны, ставкалары өзгөргөн жок да. Бул деген жанагы бир кайсы бир нормаларды күчөтүп, же болбосо жанагы эң негизги бул деген жана бирдиктүү салыкты ошо жана чакан же орто бизнеске ошо жана ыңгайлуу режим катары ошону иштеп чыгыш болчу да, ошолор жазылган да. Негизги ошо жанагы салыктын саны, ставкалар ошондой эле калды. Мисалы деген киреше салык, пайдадан салык болсо, ставкалар дагы ошондой, негизги нормалар да ошондой эле калды да. И кошумча нарк салык деле ошондой болуп калды. 12% болчу мурун, ошондой эле 12% болуп калган да. Андай эч кандай өзгөрүү болгон жок. Вот бирдиктүү салык, анан жанагы мурунку учурда башка режимдер болчу, жанагы салык контракт деген болчу, анан да патент, обязательный патент бар болчу, ошолор жоюлуп, анын ордуна бул бирликтүү салыкты күчөтүп, ошолорго жакшыраак бир мындай ыңгайлуу шарттарды түзүлгөн. Анан ушул акыркы соңку күндөрдөгү жагдайлардан кийин жарандарга же болбосо соодагерлерге кандай кеп айта аласыз? Биринчиден түшүндүрүү иши катары алып кетсеңиз болот. Биринчиден бул жанагы салык кодекстеги режимдерди туура колдонуш керек. Жана айтып кетпедимби, мына көбүнчөсү мына кичи бизнеске ошо эң ыңгайлуу бул жанагы ставкасы 0 болгон бул бирдиктүү салык да. Ошо обороту жана 8 миллионго жетпесе, ККМ колдонуп эле, ал деген эч кандай салыкты төлөбөй эле. Мисалы ал деген бир кичинекей магазин болсо, же болсо жанагы базарда мындай торговый точкасы бар болсо, бирок мындай обороту мындай чоң эмес болсо, ал деген ошо колдонуп эле эч кандай салык төлөбөйт да. Ошого бизде мына көп ишкерлер ошого барса болот да. Бир эле талап бар, жана ККМди колдонгону. Анан товар сатып алса, ошо СФ, ЭТТНди колдонуш керек болот да. Анан бир 2 киши
жалдап алса болот да. Ошолорго жанагы камсыздын төгүмдөрү патент аркылуу жана полис аркылуу төлөп турса болот да. Эң ыңгайлуу ошо режим болуп турат азыркы учурда. Ошону менен колдонуш керек да. Баары ошого өтсө, анда как раз биздин койгон максаттарыбызга жетебиз да, ошондочу. Сиз дагы бир жолу түшүндүрө кетсеңиз, кирешенин ким канча киреше тапса, канча пайыз төгөт ошол боюнча да. Дагы бир жолу айтып кетсем, бул жанагы 8 миллионго чейин бирдиктүү салыктын режиминин ичинде, бул 8 миллионго чейин бул 0. Анан бул мисалы 30 миллионго чейин болсо 0,5%, 50 миллионго чейин 1%. Андан тышкары жанагы атайын базарлардын тизмеси болот. Ошо базардын тизмесине кирсе, анда ошо жактагы иштеген салык төлөөчүлөргө 0,1% болуп колдонсо болот да. Андан тышкары ошо жана стандарттын ставкалар деп коебуз. Стандарттын ставкалары бул жанагы сатуудан бул 2, 4, ошо наличный, безналичный болсо. Анан жанагы общепиттерге дагы өзүнчө ставкалар бар да. Ошолор менен колдонсо болот. Урматтуу Нурлан мырза, биздин түз эфирге келип, ушул салык реформасы боюнча маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биздин дагы эфирдин соңуна келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, Кабар Лайф программасында биз ушул салык реформасында жүргүзүлүп жаткан иштер жана кийинки кадамдар тууралуу кеп кылдык. Бизде бүгүнкү эфирибизде конокто Нурлан Умтулов салык кызматынын төрагасынын орун басары болду. Биз кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуздар.